Ош мамлекеттик университетинин КК4-9 тайпасынын студенти Жаланова Айзирек. Саламатсыңар балдар. Кана эмесе сабакка көңүл бурабыз. Сабактын темасы сүйлөшүү адеби. Сабактын максаты сүйлөшүү адебин үйрөнүү. Кээ бир кишилер бар, сүйлөгөнүн угуп эле тургун келет. Ал эми кээ бир кишилер эмне деп сүйлөп жаткандыгын аңдай албайсың. Адам так, даана сүйлөгөн анын ийгилиги. Муну үчүн киши өзүн тарбиялаш керек. Жакшы сүйлөө бул тарбиядан. Ички дүйнөң, максат мүдөөң баары бүт сөз аркылуу ишке ашат. Жана сөз сүйлөө өзгөчөлүгү жаратканын адамга тартуулаган эң ыйык тартуусу. Муну туура максатта пайдаланганыбыз жашоодогу жарым бактыбыз. Балдар, сүйлөшүү тууралуу макал айтып көрбөйлүбү? Келгиле, адамзатты сөз бузат, тоону ташты сел бузат. Адам сөзгө байланат, айбан чөпкө байланат. Адам сөзүнөн сынат, уй мүйүзүнөн сынат. Аркандын узуну, сөздүн кыскасы жакшы. Айтылган сөз, атылган ок. Акылмандын өзү өлсө да, сөзү өлөт. Силер сүйлөшүү тууралуу ырда жаттасаңар керек,